Саламатсыздарбы, ободо кайрадан маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Бильярд конфедерациясынын вице-президенти Ишен Жакыпбеков. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Ишен мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Бүгүн биз ар кандай кесиптеги инсандарды чакырып, мугалим, врач жана спорт тармагындагы жаңы жылдын алдында 2018 жыл эмне менен эстер калгандыгы жөнүндө суроо жүргүзүп жаттык эле. Анда эмесе кезек сизде. 2018 жыл сиздин эсиңизде эмнеси менен калды? 2018 жылда менде көп жаңылыктар болду. Мынау азыр айтылып кеткен эл аралык конфедерациясында Алматыда жазында бир жыйын болгондо ошол жерге катышып, аны ошол жерде бир маанилүү суроолорду көтөрүп талап койгондугум үчүн ошол конфедерацияга дегенде мүчө болуп кирип, анын аягында ошол эл аралык конфедерация вице-президент кылып алышты. Анан кийин буга эми көп жылдык эмгек менен жеттик десек болот. Себеби буга чейин да көп столдор, бильярд столдорун жасачымын, турнирлерди өткөрүп, анан ошол жасалган столдорду ошо эл аралык конфедерация баа берип, анан быйыл мына декабрь айында биринде ошол финалы болду, декабрда бүттү. Түмөндө Россияда дүйнөлүк чемпионат болду бильярдтанчы. Анан ошого эми стол коебуз деп катышкан Россияда, Белоруссияда ар кандай фабрикалар, ишмерлер көп. Анан мен өзүм деле буга мен катышайын деген эмесмин. Ошо эл аралык конфедерация ушул жерге 12 стол алып келип коюп бере аласыңбы деп мага сунуш кылды. Мен ошого даярданып. Сөзүңүз каралжы, ал столду сиз даярдаганда кандай? Столду сиз өзүңүз жасайсыз, Бүт толугу менен нөлдөн баштап жасап. Анан кийин ошого күнү түн иштеп атып, эптеп бүтүп, анан ошо алып барып ошол столдорду коюп келдим. 12 столду кайсы мамлекетте дедиңиз? Россияга Түмөндө болду да, Түмөндө болду. Буга көп мамлекеттен келип, азыр саны так эсимде жок, ошон үчүн айтпай эле коеюн. Европанын бир топ мамлекеттеринен келди. Анан ошол катышып, анан столдорго жакшы баа берилди да. Анан бу жерде дагы өзгөчө айта кете турган нерсе, тарыхта биринчи жолу мен ошол столду толук бир жыгач колдонбой металлдан жасадым. Буттары да, царгасы баардык жагы металл, жада калганда борт үстүнкү элемент ошол алюминийден жасаган болчумун да, алюминийден. Анан тиерден барып коюлуп, дегенде өзүм бир топ чочуладым, эми бүт металл болуп атат. Эл кандай баа берет болду экен? Мүмкүн муздак болуп калабы, мүмкүн бир тарсылдаган үн чыгып калабы деп жок. Бу жерден дегенде бир жерге коюп, испытание көрүп көрсөк, баары нормально болду. Анан тияктан барып коюп бүткөндөн кийин 4-чү күнү оюнчулар менен бир жыйналып, финалисттер, полуфиналисттер калган кезде сүйлөшүп отуруп, ошо уткан оюнчулар менен. Анан сөз боло кетти, кандай стол, кандай, каяктан жасалды, баасы кандай деген сыяктуучу. Анан мен ошондо түшүндүрүп айттым, могу столдорго мен 50 жыл гарантия берем десем, кандайча дейт. А бу жерде жыгач жок, бүт эле металл, каяка кетмей десем. Кантип бортучу дейт, борту да металл деп. Эми ошо мага эң ошо таң калтырган нерсе ошол оюнчулар ошол столдо 4 күн ойноп атып, ошол бу столдун үстүнкү колу тийип турган жери бар, борт ошол. Ошодокинин металл экенин даже түшүнбөптүр да, ойлоп да койбоптур. Ойноп атып жыгач деп ойлошкон экен да. Сапаттуу жасалгандыгы үчүн, ошол жыгачтан жасалган кезде жыгач эми акыры жүрүп отуруп, же суу тиет, же бир четинен сынат, жана бортторго шар тиет, ки тиет, андан сынат. Мына бильярдныйларда көрүп эле жүрөбүз. Бир 5-10 жыл өткөндөн кийин уже бул столдун кейпи кичине бузулуп, муну ремонт кылууга туура келип калат да, кайта оңдоого. А металл менен эчтеке болбойт да. Анан кийин ошо конфедерациядан жыйналып, жыйын болгон кезде мунун баарын карап, ошол мына киргизген жаңы жаңылыктарды аябай жактырышып, анан ошол жерден немеден келген экен, азыр айтам, Испания, Чехия, ошондон келгендер кайта барып көрүп, анан кийин ошолдор ошондой бортторун заказ кылышты. Бизге ушуну жасап бере аласыз деп. Мен айттым, жасап берем, бүт даярдап жасап берем 1-3 айдын ичинде. Только өзүңөр алып кеткиле деп. Анан ошого
себеби тиякта столдордун биздин бар борттору жаралбай калган деп. Анан бул деле бильярдтын тарыхында биринчи болгон нерсе да, металлдан жасалып немеси. Сиз ушул нерсени жана патент алып, же болбосо өзүңүздүн бир лицензия менен бекитип алдыңызбы? Анткени кийин дагы башка авторлор чыгып, Кыргызстандан башка мамлекет автор болуп өтүп кетпейби бул нерсе? Кыргызстандан өтө эч ким жок го дейм, билбейм. Мен ким билет, патент алган деле жок, мен анчалык маани бергеним жок. Менимче андай нерсеге маани берүү керек. Бүгүнкү күндө андай жасалган сапаттуу нерселер бат эле кайра башка автор табылып эле кийин кыргыздардын аты аталбай калышы мүмкүн. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, мына ушул турнирлерди өткөрдүм деп. Бул турнирлер ошол бильярд менен өткөрүп жатасыз, Мындан келди бул бильярд биздин жанакы волейбол, футбол, баскетбол деген сыяктуу эле спорттун бир түрү болуп, биздин карамагыбызда турат да, биздин Кыргызстандын спорттун тизмесинде. Спорттун, значит, Кыргызстандын биринчилиги, дүйнөнүн биринчилиги, Азиянын биринчилиги өтүп атканда спорттон, значит, бул спорт да. Бул боюнча мамлекет тарабынан бизде кандай көңүл бурулат бул бильярдка? Мамлекет тарабынан мурда эми мен салыштырып караганда башка мамлекеттерге, башка жерлерге салыштырганда анчалык деле көңүл бурулбайт экен. Себеби былтыр Ростовко бардык, былтыр экен, мурдагы жыл Ростов-на-Дону. Ошол жерден барсак, барып эки клубду көргөздү. Жаш өсүп кеткен жаштарды тренировка кылдырыш үчүн мамлекет залды бекер берген экен. Залды. Столдорду бекер бериптир. Анан балдар тренировка кылат экен, бир болбогон кичине акча төлөйт экен, буну деле бекер кылып койсоң десем, жанагы тиги тренировка кылган ошо тренерге кичине төлөгөнгө деп туруп айтышты да. Мына Түмөнгө барып, Түмөндөн 2 килдеген зал көрдүм, чоң. Бирөөндө 11-12 стол экен, бирөө андан кичирээк экен. Ошол жерден кыдырып жүрүп, мынакей биздин жаштар тренировка кылган зал дейт. Буга Сергей, буга канча аренда төлөйсүз? Төлөбөйм дейт. Мүмкүн немеге, сууга, отопление, ага да төлөбөйм. Бул деген мамлекет берген дейт. Мен столду коюп берген. Чтоб жаштар өссүн үчүн деп. Бизде андай неме жок. Мындан бир 10 жыл мурда, бир 10дон эле өтүп кетти го, федерацияга бир сельхозинституттан бир бөлмөнү бош берип бергенде, мен ошол жерге өзүм балдар өссүнчү ойносун деп 3 столду бекер коюп бергем. Ошонун сукносун алмаштырып тейлеп турчумун. Кийин аны алып алышты. Каяка кеткенин билбей калдым, помещение жок болуп кетти. Анан азыр деле мынакей дагы эле мына ушул жерден айтам, эгер биздин өкмөт тарабынан мага 3, 4, 5, 6 стол батарлык бир помещение бөлүп берсе, мен ошол жерге столдорду коюп, жаштарды бекер тренировка кылдырганга дагы эле даярмын өзүмдүн эсебимен. Бирок биздин мамлекеттин ага алы жетпей атабы. Эми баягы Кыргызда сөз бар эмеспи, албек алына жараша деген. Анан экинчиден, мэрия тарапта бир мектеп бар эле ошо балдарды тренировка кылып өстүрүп нөткөнгө. Бул мектепте өчүп баратат кийинчерээк. Себеби аны азыр бир күрөштүн бир немеси менен бириктирип коюптур. Анан акча тиги мен оюмча бильярд жагынан келаткан акча жабылып калып, бир күрөш жакка өтүп кетип атат окшойт да. Угушума караганда. Ошол бильярдты ушул жерден өзүнчө бөлүп койсо жакшы болот эле. Бөлүп, анан буга достойный жакшы директор тапса. Ошо бильярд боюнча биздин жаштардын арасынан кимди атап кете аласыз? Ошо бизге белгилүү болуп ойноп, Кыргыздын оюнчусу деп атын чыгарган барбы ошондой жаштар? Эң биринчи бизден эң мыкты болуп Каныбек Сагындыков чыккан. Ал дүйнөнүн чемпиону болгондон кийин Казакстанга кайсы бир себептер менен кетип калган алар. Андан кийин Каныбек Сагынбаев болду, 3 жол чемпион болду. Анан азыр эң мыкты жакшы ойноп аткан Дастан Лепшаков. Ал дүйнөнүн 1 жол чемпиону болду. Бул жолу Түмөндө бронза медалын алды. Мындан келди бул барып бул бизде бильярд эле бир Кыргыздын жакшы бир көрүнүктүү спорттордун бири болуп каларына ишенесиз да? Менин оюмча азыркы дүйнөлүк показательдерде спорт тармагынан эң эле мыкты көрүнүштөр ушу бизде бильярдтан болсо керек да. Себеби башка өлкөлөрдө мындай дүйнөлүк чемпион немелер бизден чыгып атпайбы бильярдтан. Бильярд болуп калат деп ойлойм. Өзүм деле тамаша кылып калам, бизде 3 чемпион болгондугу үчүн Кыргызда эл жакшы да, мында бизде мында чемпион тиги деп Россиядан келет, ар кайсы мамлекеттен келет. Мына айта турган нерсе, Белоруссиядан ушунга чейин бир дүйнөнүн чемпиону жок. Украинадан бир 3-4 болсо керек. Өзбекстандан болгону бирөө, эли бизден 5 эсе көп, 6 эсе көп. Ал эми Түркменстан, Тажикстандардан чыга элек. Азербайжан, Грузия, Армениядан чыга элек. Жакшы самалык экен. Айтып калам неме депчи, чемпиондор мындай десе дайым тамаша кылып, вы пересчитайте на душу населения, Кыргызстан впереди деп. Жакшы самалык экен, ишиңизге ийгилик.
Ишен мырза, мына жаңы жылдын алдында болуп жаткан бул маегибизге ушул маектин арты менен элге бир жакшы каалоо тилек айтып кетсеңиз. Жаңы жылда эми жалпы эл катары кыргыз элиме биринчиден тынччылыкты каалар элем. Жалпы элде ден соолук болуп, аман болуп, тынч болуп, анан мынау негизи мынау Союздан бөлүнгөндөн бери эле чынын айтыш керек, ордубуздан жыл албай эле тыпырап, жаман бир тыгылган машинадай болуп жыл албай атабыз. Өзгөрүш да кыйын болуп атат. Ошондой болбой бир ордубуздан жакшы жылып кетип, мына эл аралык аренада кыргыз бир өзүн көргөзүп чыккан алдыңкы элдерден болсо деген тилегим бар. Жалаң эле мисалы үчүн спорт эмес, мисалы үчүн башка баардык тармактардан бир жакшы иштер жакшы нукка коюлуп, жакшы кармалып, ошол эл аралык абалда өзүн мындай лицосу бар, көргөзө алган, ордун таап кеткен алдыңкы мамлекеттерден болсо деп. Ошол мамлекетке жеткендин эң биринчи мындай айкыны болуп, мына тышта жүргөн кыргыздар бияка караганда мунусу жакшы экен деп кайта келген эсептелет. Бирок биз ушуга жете албай атабыз. Маегибизге чоң рахмат. Тилегиңиз да жакшы экен. Менимче кыргыз чукур эл эмес, келечекте баары жакшы болот деген үмүттөбүз. Ал эми сиздин ушул бильярд оюну боюнча биздин жаштарды машыктырып алдыга алып барайын деген үмүт тилегиңиз орундалсын. Биз дагы сиз жөнүндө болгон жаңылыктарды кыргыз элине көрсөтүп турабыз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен. Рахмат, рахмат. Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн эл аралык бильярд конфедерациясынын вице-президенти Ишен Жакыпбеков келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.